49 bölüm. Теңир Амондун уулдары жөнүндө мындай дейт. Ысрайылдын уулдары жок беле? Анын мураскору жок беле? Эмне үчүн Малкам Гатты ээлеп алды? Эмне үчүн анын эли анын шаарларында жашап жатат? Ошондуктан мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү Амон уулдарынын Рабе шаарында салгылашуу кыйкырыгы угулат. Шаар ураандылар үймөгүнө айланат. Анын шаарлары өрттөлөт. Ысрайыл жерин тартып алгандардан кайра өз жерин тартып алат дейт Теңир. Ыйла, Кешпон, анткени ай ээн калды. Кыйкыргыла, Рабе кыздары, белиңерди зумбал менен курчагыла. Ыйлагыла, чарбактардын арасында тентип жүргүлө. Анткени Малкам өзүнүн ыйык кызмат кылуучулары жана төрөлөрү менен кошо туткунга кетет. Өрөөндөрүң менен эмне мактанасың? Мага ким каршы чыкмак эле деп өзүнүн байлыгына ишенген ишенимсиз кыз. Сенин өрөөндөрүңдөн канагат. Мына, мен сага туш тараптан коркунуч каптатам дейт Себайот Кудай Теңир. Ар кимиңер ар кайсы жакка качасыңар. Качкандарды эч ким жыйнап келбейт. Бирок ошондон кийин мен туткун болгон Амон уулдарын кайра алып келем дейт Теңир. Себайот Теңир Эдом тууралуу мындай дейт. Тейманда эми акылдуулар калбай калдыбы? Акылдуулар кеңеш бере албай калдыбы? Алардын акылы бөксөрдүбү? Артка бурулуп качкыла, үңкүрлөргө жашынгыла. Дедандын тургундары, анткени мен Эйсапка өз өлүмүн алып келем. Менин жазылоо мезгилим келди. Эгерде сага жүзүм жыйноочулар келсе, анда сага анча-мынча мөмө калтыраары анык. Эгерде сага түн ичинде уруулар келсе, андалар өздөрүнө канча керек болсо, ошончо урдаары анык. Мен болсо Эйсапты жылаңач калганча тоноп алам. Анын жашыруун жерлерин ачам. Ошондо ал жашын албай калат. Ал тукум курут болот. Анын бир туугандары да, кошуналары да кырылат. Ал жок болот. Өз жетимдериңди калтыр. Мен аларды багам. Жесирлериң да менден үмүт кылышсын. Анткени Теңир мындай дейт. Мына, ушул чөйчөктөн ичүүгө тийиш эместер да, аны сөзсүз ичишет. Анан сен жазаланбай калмак белең. Жок, сен жазаланбай калбайсың. Чөйчөктөн сөзсүз ичесиң. Анткени мен өзүм менен ант берем дейт Теңир. Ботсура көргөн элдин үрөйүн учурат. Шылдың болот, чөлгө айланат, каргыш кагалат. Анын баардык шаарлары түбөлүк ээн талааларга айланат. Мен Теңирден кабар уктум. Элдерге айттырганы чабарман жөнөтүлдү. Жыйналгыла да ага каршы баргыла, согушка чыккыла. Анткени мына, мен сени элдердин арасында аз эл кылам. Адамдардын арасында жек көрүндүү эл кылам. Аскалардын жаракасында жашаган, адырлардын чокуларын ээлеген сени өзүңдүн айбаттуулугуң, жүрөгүңдүн текебердүүлүгү азгырды. Сен өз уяңды бүркүткө окшоп бийикке салсаң да, мен сени ал жерден да кулатам дейт Теңир. Ошондо Эдом көргөн элдин үрөйүн учурат. Анын жанынан өткөндөрдүн баары анын башына түшкөн мүшкүлдү көрүп, таң гана ышкырып өтөт. Содом менен Амор жана алардын коңшу шаарлары кандай талкаланса дейт Теңир, так ошондой эле ал жерде да эч ким жашабай калат. Ал жерге адам баласы токтобойт. Мына, алар стандай болуп, Иордандын жогору жагынан чептүү туракчайларга чыгып келе жатат. Бирок мен аларды Эдомдон шашылыш кетүүгө мажбур кылам. Ким тандалган болсо, мен аны анын үстүнө коем. Анткени мага ким тең келет? Менден ким жооп талап кылат? Мага кайсы койчу каршы чыгат? Ошондуктан Теңирдин Эдом жөнүндө чыгарган чечимин, Теймандын тургундары жөнүндөгү ниетин уккула. Чындыгында аларды койлордун ичинен эң кичинекейлери сүйрөп кетишет. Алардын туракчайларын чаап алышат. Алардын кыйроосунун үнүнөн жер солкулдайт. Алардын кыйкырыгы Кызыл деңизге чейин угулат. Мына, ал бүркүткө окшоп көтөрүлүп, учуп келип, канаттарын Ботсуранын үстүнө жаят. Ошол күнү Эдомдун кайраттууларынын жүрөгү толгоо тартып жаткан аялдын жүрөгүндөй болот. Дамаск жөнүндө Хамат жана Арпат маскара болду. Анткени кайгылуу кабарды укканда алардын көңүлү чөктү. Деңизде толкун, ал тынчтана албай жатат. Дамаск алсырап калды, качууга бет алды, аны коркунуч басты. Ал толгоо тарткан аялдай толгоо тартып, кыйналып жатат. Атак даңктын шаары, менин кубанычымдын шаары, кантип аман калган жок. Анын көчөлөрүндө жаш уландар өлөт. Ошол күнү бүт жоокерлери кырылат дейт Себайот Теңир. Дамаск дубалдарына от коем. Ал от Бенадаттын чептерин жалмайт. Бабыл падышасы Небухадоносор талкалаган Кейдар
жана Хатсор патшачылыктары жөнүндө Теңир мындай дейт: тургула, Кейдарга каршы чыккыла, чыгыштын уулдарын кыйраткыла. Алардын чатырларын жана койлорун өздөрүнө алышат. Алардын жабууларын, бүт буюмдарын жана төөлөрүн алып кетишет. Аларга баардык жактан коркунуч каптатышат. Качкыла, тезирээк кеткиле, аңдарга жашынгыла, Хатсордун тургундары дейт Теңир. Анткени Бабыл падышасы Небухаднецар силер тууралуу чечим чыгарды. Силерге жамандык кылууну ойлонуштуруп койду. Тургула, камырабай тынч жашап жаткан элге каршы чыккыла дейт Теңир. Анын эшиги да, колпусу да жок. Алар обочолонуп жашашат. Алардын төөлөрү олжого кетет. Көп сандаган койлору таланат. Саамай чачын кырккан аларды шамалга чачам. Аларга туш-туштан кыргын каптатам дейт Теңир. Ошондо Хатсор чөөлөрдүн жайына, түбөлүк чөлгө айланат. Ал жерде адам жашабайт. Ал жерге адам баласы токтобойт. Жүйүт падышасы Сидкиянын патшачылыгынын башталышында Жеремия пайгамбар аркылуу Теңирдин Эйламга каршы айткан сөзү. Себайот Теңир мындай дейт: мына, мен Эйламдын эң негизги күчү болгон жаасын сындырам. Эйламга асмандын 4 тарабынан 4 шамал каптатам. Аларды ушул шамалдардын баарына чачам. Куулуп сүйрөлгөн эйламдыктар барбаган эл болбойт. Эйламдыктарды өз душмандарынын алдында, аларды өлтүрөбүз деп жүргөндөрдүн алдында талкалайм. Аларга аламат каптатам. Өзүмдүн каарымды төгөм дейт Теңир. Биротоло жок кылмайынча, алардын артынан кылыч жибере берем. Ошентип, мен өз тагымды Эйламга коем. Ал жердеги падыша менен төрөлөрдү жок кылам дейт Теңир. Бирок акыркы күндөрдө Эйламдын туткундарын кайра алып келем дейт Теңир.